Коронавируска кабылган адамдар кантип үзүлөт? Ноокаттагы дарыгер менен маек. Ноокаттын ооруканасындагы бир дагы дарыгер коронавирусту дарылоодон баш тартпаганын айтат Асамиден Марипов. Ден соолугу чабал медиктерди илдет жуктургандардан өздөрү оолактатышкан. Ноокат аймактык ооруканасынын директору Асамиден Мариповго байланышуу дээрлик мүмкүн эмес. Бул күндөрү колу деги эле бошобойт. Кечки саат 9да гана жакын дарыгер Спутник Кыргызстандын кабарчысы менен учкай маектешүүгө убакыт бөлдү. Алгачкы бейтаптарды сиздердин ооруканага алып келген учур эсиңиздеби? Аларды кабыл алууга кандай камылга көрдүңүздөр? Башта эч кандай кооптонуу болгон жок. Себеби биз мындай бейтаптарды дарылап көрбөгөндүктөн дарт канчалык оор өтөрүн билген эмеспиз. Сасык тумоо сымал эле деп ойлогонбуз. Кийин бул инфекция тууралуу көбүрөөк маалымат ала баштадык. Бул бизди коронавируска абдан олуттуу кароого түрттү. Ошентсе да мындай диагноз менен адамдар ооруканага түшө баштаганда медиктер дээрлик чочулубай деле калышты. Бейтаптардын көпчүлүгүнүн абалы дурус. Бүт дүйнө жүзүндө медиктер коронавирустан каза табууда. Сиз жетектеген ооруканада бейтаптарды дарылоодон баш тарткандар чыктыбы? Жок, биз Гиппократ антын бергенбиз да. Бирок саламаттыгында олуттуу көйгөйү бар дарыгерлерди биз өзүбүз аларга жакындатпадык. Бул чындап эле кадимки сасык тумоого окшош бекен? Жок, коронавирус сасык тумоо эмес экени анык. Илдет жуктургандардын 90%-ында белгилери деги эле байкалбайт. Башкача айтканда, вирус организмде бар, тестирлөөдө аныкталат. Мындай бейтаптар ооруну таратуучу болуп саналып, бирок өздөрү андан азап тартышпайт. Калган 10%-на киргендер ооруну абдан оор көтөрүшү мүмкүн. Мында баары адамдын курагы, саламаттыгы жана тамактануу сапатына жараша өтөт. Бул учурда бейтаптын дене табы кескин көтөрүлүп, 40-ка чыгышы ыктымал. Андан соң кыйноого салган кургак жөтөл башталат. Экинчи суткада деми кысыгып баштайт, абалы оорлошу мүмкүн. Ошондо бейтапты эч создуктурбастан жандандыруу бөлүмүнө которуп, аппаратка туташтыруу зарыл. Сиздерге белгилүү болгондой, мындай бейтаптардын өпкөсү жабыркайт. Алар тынымсыз реанимациялык кароого жана кычкылтек алууга муктаж. Ушул тапта Кыргызстанда коронавирус 5 адамдын өмүрүн алды. Бири сиздердин ооруканада дарыланыптыр. Ошол маркум бейтап боюнча айтып берсеңиз. Абдан улгайган киши болчу, кант диабетинен жапа чегип жүргөн, В гепатити да байкалган. Бейтаптын иммунитети да өтө чабал экен, ошондуктан медиктердин аракетинен майнап чыкпады. Италиялык жана Россиялык врачтардын айткандарына караганда, коронавируска кабылгандар жаны үзүлөрдө абдан кыйналат экен. Ушундайбы? Ооба, бул чын. Адамдын организминде катуу уулануу жүрөт. Эгер эс учунда болсо, анда абдан эле азап чегет. Мындай бейтаптардын бардык органдары акырындап иштен чыга баштайт. Андайда жанында дасыккан реаниматологдун болушу жана жаткан жеринин техникалык жактан жакшы жабдылышы өтө маанилүү. Жаштардын салыштырмалуу коронавирусту жеңил көтөрөрү анык бекен. Бизде 4 жаш жана орто курактагы бейтап дарыланды. Алардыкы катуу сасык тумоодой өттү. Кудай жалгап аларды сакайтып алдык. Ал эми 80 жаштан ашкан адамдарды дарылоо оор болууда. Бизде коронавирус жуккан ымыркайда бар. Кудай жалгап вирус анын саламаттыгына коркунуч туудурбаптыр. Наристе оорубайт, тек гана вирусту таратат. Коронавирустун дарысы болбосо кантип дарылап жатасыздар? Бул илдеттин дарысы чындап эле жок. Эгер эч кандай белгилери болбосо, биз бейтаптын абалына тек гана байкоо салабыз, анан чыгарабыз. Дене табы көтөрүлсө, жөтөлү, дем алуу кыйындаса, бейтаптын абалын жеңилдеткен аракеттерди көрөбүз. Мисалы, кээ бир учурда ВИЧке кабылгандарды дарылаган препараттарды пайдаланабыз. Алар жардам берет, бирок боор жана бөйрөккө терс таасир этет. Айрым бейтаптар кычкылтек менен дарыланып жатышат. Мындай терапияны толук жүргүзө алабыз. Биздин ооруканада бул багыттагы 50 аппарат бар. Жаш курагыңыз боюнча тобокел тобуна кирсеңиз да бейтаптарды текшерип жатасыз. Чочулаган жоксузбу? Жок, корккон жокмун. Ишке киришерден оболу медиктер илдетти жуктуруп албашы үчүн өздөрүн кандай алып жүрүшү керектиги боюнча атайын окуу өткөрдүк. Бизде баары атайын костюмдар, бет кап, бөтүк жана көз айнектер бар. Биздин оорукананын бир да кызматкери илдет жуктурган жок. Россиялык медиктердин маектеринен коргоочу костюмду кийүү өтө көп. Убакытты алаарын окудум. Ооба, башта бизде заманбап коргоочу костюм жана бет каптар жетишсиз болчу. Эски советтик кийимдерди пайдаланууга аргасыз болгонбуз. Байлай турган бугучтары сан жеткес. Аларды кийип иштеш да кыйын болду. Аябай тердетет. Ал эми заманбап костюмдарды 2-3 мүнөттө кийүүгө болот. Азыр сиздердин бейтаптарыңыздарга дээрлик бүт дүйнө көз салып турат. Аларды биологиялык курал сымал көрүшүүдө. Алар бул мөөнөттү кандай өткөрүп жатышат? Мындай бейтаптар чындап эле абдан катаал тартипти сактоого тийиш.
Палатадан бейчеки чыга албайт. Өзүнчө жайгашкан даараткана жана чайкануучу бөлмөсү бар. Акыбалын сурап келгендер кире алышпайт. Айрымдарынын көңүлү ооруп чөгүп кеткени таң калаарлык деле эмес. Жакында баары бүтөөрүн, алар үйлөрүнө толук кандуу адам катары кайтаарын түшүндүрүп айтып жатабыз. Сиздерге көмөктөшүү үчүн биз эмне кылуубуз керек? Бул эң башкы суроо. Дартты дарылагандан көрө алдын алуу жеңил. Коронавирус илдетине кабылган бейтапты дарылоого оңдогон эмес, миңдеген сом сарпталышы ыктымал. Алдын алуу алдаган арсан. Үйдө туруңуздар, колду бат-бат жууп туруңуздар, жеке тазалыкты сактаңыздар. Ушинтип гана өзүңүздү коронавирустан гана коргой турган башка оорулардан да коргой аласыздар. Ошто Испаниядан келген жож кызматкеринин апасы каза болду. Тергөө жүрүп жатат. Кара Сууда жогорку окуу жайдын коронавируска шектелген кызматкеринин апасы каза болду. Бул туурасында Ош шаары жана Ноокат, Кара Суу райондору боюнча коменданты Малик Нурдинов маалымат жыйында билдирди. Белгилей кетсек, WhatsApp мессенджери аркылуу Кара Суу районунун Жарооз айылында бир жигит Испаниядан келгенин жашырып койгон. Анда коронавирус болгондуктан апасына жугуп каза тааптыр деген аудио тарап жаткан. Мындан улам Спутник Кыргызстандын кабарчысы билдирүүнү тактоо үчүн комендантка суроо узатты. Коменданттын айтымында ал жогорку окуу жайлардын биринде жетекчилик кызматта иштейт. Испанияга окууга барып 1-мартта кайтып келген. Учурда барып келгенин жашырганбы, жокпу иликтөө жүрүп жатат. Ал эми апасы каза болгону анык. Куран окутууга 120 киши барган. Алардын баары анализ тапшырды. Тегерек четиндеги көчөлөр дезинфекциядан өттү. Тергөө иштерин улантып жатабыз. Эгер оруну жашырганы аныкталса, жоопкерчилиги каралат. Ал жигит азыр обсервацияда жатат. Анын коңшу көчөсүндөгүлөр кабатыр болбой эле койсо болот. Бүт баары медицина жана укук коргоо органдарынын көзөмөлүнө алынды, деди Нурдинов. Ошондой эле комендант ал толук айыгып чыкканга чейин укук коргоо органдары дистанттык түрдө байланышып тураарын, бет маңдай отуруп сурак жүргүзөт деп түшүнүп албоо керектигин белгиледи. Учурда аэропорттон качан келгени, жумушка качан барганы туурасында документтер алынууда. Соңунда комендант орууну жашыруу чыккынчылыкка барабар экенин эскертип, жок дегенде үй бүлө бала чакасынын коопсуздугун ойлоп, кандайдыр бир шек жаралса дароо дарыгерлерге кайрылууга чакырды. Саламаттыкты сактоо министри Абдыкаримов эмнеге анализ тапшырды? Чоо жайы. Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов оору чыккан аймакта иштегенине карабай 14 күндүк карантинде болгон эмес. Бул тууралуу анын орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Белгилей кетсек, ал министр кызматына дайындалганга чейин вирус биринчилерден болуп аныкталган Жалал Абад облусу боюнча координатор болгон. Министр Сабиржан Абдыкаримов COVID-19 вирусуна 2 жолу анализ берип, экөө тең таза чыкты. Ал министр кызматына дайындалганга чейин Жалал Абадта иштеген. Кырдаалга жараша анын 14 күн карантинде кармалганга мүмкүнчүлүгү болгон жок. Жакында биз дагы анализ бердик, вирус аныкталган жок, деди Каратаев. Жумуссуз калгандарга көңүл бургула. Жээнбеков Асырандиевге эскертти. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн вице-премьер Эркин Асырандиевди кабыл алып, экономикалык кырдаал тууралуу маалыматын укту. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Анда өкмөттүн кризиске каршы чаралар планынын аткарылышы талкууланды. Президент биринчи кезекте азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого, өлкөдөгү ишкерликти колдоого, социалдык аярылуу жана убактылуу жумуссуз калган жарандарга көңүл буруу зарыл экенин белгиледи. Ушу жылдын аягына чейин кризиске каршы чараларды жана анын кесепеттерин аныктоо менен өлкө экономикасын өнүктүрүүнүн ар кандай сценарийлерин иштеп чыгуу зарыл деп айткан Жээнбеков. Асырандиев түзүлгөн кырдаалга байланыштуу мамлекеттик бюджеттин приоритеттүү болбогон чыгашаларын каржылоо убактылуу токтотулгандыгын маалымдаган. Ошондой эле бюджетти колдоо үчүн кошумча каражаттарды тартуу уланып жаткандыгын айтты. Автобуста кысылган медиктер. Бишкек мэриясы түшүндүрмө берди. Бишкектеги медиктерди жумушка чакан автобустар ташып жатат. Бул тууралуу шаар мэриясынын маалымат кызматынан билдиришти. Эске салсак, буга чейин социалдык тармактарда медиктер жумушка автобуска тыгылып бара жатат деген сүрөт жарыяланган. Мэриянын билдирүүсүндө Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы комендатуранын буйругу менен укук коргоо органдарынын, мэриянын жана акимчиликтердин гана кызматкерлерин ташып жатат. Медиктерди ташуу үчүн 17 маршрут түзүлүп, бул жаатта чакан автобустар жана 7 автомашина иштөөдө. Бардык чыгымдар шаардык бюджеттен каралган. Ал эми сүрөттөгү автобустун Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасына тиешеси жок деп айтылат билдирүүдө.
Жап-жаш балдар экен. Бишкектеги автокырсыктын чоо жайы. Бишкектин чыгыш тарабында кечээ үрөй учурган жол кырсыгы катталып, анда 4 адам жабыркады. Бул тууралуу маалыматты комендатурадан толуктап, жабырлануучулардын жаш курагын айтышты. Эске салсак, жол кырсыгы Аузов жана Курманов көчөлөрүнүн аймагында 11 апрель күнү болгон. Күбө тартып алган кадрлардагы автоунаалардын тетиктери туш тарапка чачырап, бир автокөлүк аңтарылып калганын көрүүгө болот. Экинчи автоунаада эл эс үчүн жоготкон кишини чыгарган. Комендатурадан билдиришкендей, Toyota Camry жана Toyota Atleza автоунаалары кагышкан. Жабыркагандардын экөө 25, экөө 21 жашта экени айтылды. Алар Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жаткырылды.